Түндүк Муз океаны дүйнөдөгү талаштуу аймактардын бири болуп калышы мүмкүнбү? Бул жерде дүйнөдөгү мунай запастарынын 13% жана табигый газдын 30% жатат деп болжолдонууда. Калың муз катмары үчүн аларды казып алуу оор болуп келди. Бирок климаттык өзгөрүүдөн улам муздар ээрип жатат. Арктика океанынын жаңы аймактарына жол ачылып жатат. Кемелер ал жерге жыл бою өтүп бара алат. Балык уулоо да мүмкүн болот. 2030 жылдарга чейин Түндүк океанында жай айларында муз такыр эле жок болот деп болжолдонууда. Түндүк Муз океаны менен 6 өлкө чектеш. Орусия, Дания жана Канада ал жердеги байлыктарды өзүнүкү катары көрөт. Ошол эле учурда АКШ Түндүк Батыш соода жолун көзөмөлдөө укугун Канададан талашып келет. Океандын кайсы аймактары кимге таандык болоорун Бириккен Улуттар уюму чечет. Ошентип, муздун алдындагы ресурстардын байлыгына болгон жарыш башталды.